Урматтуу Марал радиосунун угармандары, урматтуу Марал FM радиосу жана Марал ТВ телеканалынан көрүп жаткан көрөрмандар, бизди Facebook баракчадан дагы көрүп, алыста мекендештер дагы көңүл бөлүп, бул жерде өздөрүнүн билдирүүсүн жана ошондой эле бүгүнкү майрамдын урматына эфирдин жүрүшүндөгү өздөрүнүн тилектерин айтып атат. Бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил майрамы. Баарыңыздарды бүгүнкү тил күнүндөгү бир жакшы күн менен куттуктаймын. Анткени тил деген бул адамзаттын ыңгалап наристе ошол ыйлап түшкөндө деле эненин жүрөгү, жогоруда көрүүчүлөрүбүз дагы конокторубуз айтып атпайбы, эненин бешик ыры менен дагы ошол жан дүйнөсүнө тил барганда. Биз бүгүн майрамдын урматына келген студиянын коноктору менен тааныштырууга өтө эле анда келиптеш. Албетте. Негизи төкмө келсе төр бошот дейт кыргызда. Ансыңарындай элибизде сөз кадырлап сөз баккан адамдардын арасында эң бир сап башында турган десек дагы бул төкмөлүк өнөрүбүз бар, төкмө акындар. Алардын бири кыргыздын мыкты уулу, Пычакаса уулу, белгилүү төкмө акын Асылбек Маратов студияда. Кош келипсиз. Рахмат, бар болуңуздар. Жана ошондой эле мугалим өмөлү дарак. Мугалим деген балдардын өсүшүнө, тарбияланышына, жана ошондой эле өзгөчө тилге дагы күйүп ушкан бул мугалим. Адам болуп калыптанышына, таасир эткен. Кыргыз тили адабияты мугалими, журналист, музыкант керек болсо, аткаруучу, комузда дагы колдо комуз тургандан эле байкасак болот. Нур Капарова эжекебиз бүгүн студияда. Кош келипсиздер. Кош көрдүк. Бардыңыздарды бүгүнкү жалпы майрамыбыз менен кыргыз элимди жакшы улуу күн менен куттуктап кетмекчибиз. Микрофонго жакыныраак келип алыңыз. Эми бүгүн тилдин канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биздин абалы кандай болуп атат? Тилде эми айтып атабыз, биздин балдарыбыздын тили бүгүнкү күндө башкача тил мындай бөлөк эле тилде чыгып атат деп дагы күйгөн ата-энелерибиз бар. Же болбосо бүгүнкү күндө интернетти күнөөлөгөндөр бар. Ошол интернеттин айынан деле ар кайсы мультфильмдерди көрүп атып эле биздин балдардын тили урулуп калып атат деп. Ага мугалимдин деле же болбосо ата-эненин деле бир салымы чоң болуш керек. Жоопкерчилиги кандай дейсиз? Сиз оюңуз чеке. Бул өтө мындай олуттуу суроо болду чындыгындачы. Эми бул кыргыз тили деген менен уюткулуу улуу тил. Биз кыргыз ушу тилибиз менен гана ааламды жаңырта алабыз да. Мисалы орус тили менен жаңырта алышыбыз деле мүмкүн, бирок бизде ошондо кыргыз экенибизди айгиней албай калабыз да. Андыктан кыргыз тилин мисалы жөнөкөй эле мисал келтирип кетейин. Жанагы көчөдөгү маршруттук таксилерде бир топ жашка барып калган апалар, аталар кичинекей небереси менен тили келбесе да орусча сүйлөшүп атат да. Анан мен ар дайым ошолорго мындай замечание кылам да. Кыргызча сиз андан көрө кыргызча эле үйрөтө бериңиз. Негизи бала 12 жашка чейин толук калыптанат да. Ошого чейин эмнени кулагына, жүрөгүнө куйсаңар, ошол нерсе бул жакта ошо өчүрүлгүс болуп калат, бул жакка да өчүрүлгүс болуп калат. Андыктан ошо үй бүлөдөн биринчи эне атадан, ошол эле чоң ата, чоң энелеринен, тайыне, таяталары кандай сүйлөшсө, кичинекей балдар ошого жооп кылганга далалат кылышат. Барекелде. Мен да ушул жерде кошуп айтып өткүм келет. Өткөндө ушу коомдук унаада бара жатсам, бир айым бир топ эле жашка барып калган. Кызы менен телефондо такыр сүйлөшө албай, бири-бирин түшүнө албай атат да. Эми доча деп жазып коюптур телефондо, ошондон билип калдым. Кызы айткан даректи апасы түшүнбөй атат. Кызы айтканда апасы түшүнбөй атат. Демек, дили башка болуп калды. Экөөнүн тили башка болуп калды деген сөз. Даректи түшүнбөй атат же экөө бири-бирин түшүнбөй атат. Бири-бирин түшүнбөй атышат. Анан эжеке дагы билсе билбесе дагы ошол орус тилинде сүйлөп атат. Аябай кыйналды, тартынды, уялды айтор. Кыргызстанда жүргөндөр асыресе кыргызча сүйлөгөнүбүз дурусураак болот. Ал эми Орусияда жүргөн биздин мекендештер себеби мектепке да орусча барып атышат, көчөдө да орусча болуп атат, айлана тегерек орусча болот, аларды түшүнсө болот да, бирок алар деле үйүндө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ушундай. Демек, ата-энелердин ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бар бул жерде. Ошон үчүн айтып атат да.
Кыргыз тилине өтө кыргыз тили кылымдарды карыткан дейт. Эч ким аны Бул өчүрө тил менен окуйм, иштейм, ырырдайм дейт. Канчалары миң аракет кылса да кыргыз тилди жогото албайт, тарыхтан да атпайт. Эч качан жоголбойт кыргыз тили. Ошондой эле болсун, оозуңузга май дейиличи. Анан бүгүн негизинен биз саат 9-да эфирибиз башталган 2 сааттан бери тил жөнүндө көп маек курдук, сүйлөштүк. Бирок ошол эле учурда угармандарыбызга дагы бир ыр тартуулап коюп турган болуш керек болуп атат да. Анан бүгүн колуңуздарда комуз турат. 3 про жалгыз тег 3 кылгомуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер голс дейт. Ким баштап берсе? Азыр эми Асылбек мырзага сөз бере элекпиз. Амандашып алсын угармандар менен. Анан өзүнүн дагы майрамда айта турган сөзү бардыр. Мына Баткенге кайгы тартып турган баардык кыргыз элибизге ушул эфирден пайдаланып салам жолдойбуз. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү экен. Быйыл Кудай буйруса 33 жашка толгон экен мамлекеттик тилибиз. Тилибиз бар болсун, Кудай буйруса, бул канчалар кылымдан бери келаткан тил. Жаңы эле эжем айтып кеткендей, баягы азыр балдарыбыздын тили орусча чыкса сүйүнүп атпайбызбы? Баягы анткени бул себеби бизди муун деп койсок болот. Айылда жүрүп орусча тилди билбей, шаарга келип аябай кыйноо тартып, бизге окшош айылдык колхоздордун ою болуш керек. Анан азыркы балдардын тили орусча чыкса сүйүнүп койгондор бар да. Биз мындай жашыбызда орусча билчү эмеспиз, карачы, биздин балдар орусча сүйлөйт деп. Ага сүйүнө турган мезгил эмес, набы тескерисинче күйүнө турган маал. Балдарыбыз кыргызчаны так билип, андан сырткары англисче тили чыга турган болсо, сүйүнө турган маал ошол дейм келечекке. Анан азыр балдарыбыздын көбү чындап гаджет деп коет экен, интернет деп коет экен, жалаң эле орусча болуп кетип баратат. Ошону эми ата-энелер баардыгыбыз Кудай буйруса кыргызчалатып, Тууганбай Абдиев айткандай, үйлөнүш керек кыргызча. Үйрөнүш керек кыргызча дегендей, кыргыз тили мурда 33 жылдан бери акыркы гана жылдарда ушу кыргыз тили майрамы жакшы деңгээлде өтүп атат, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп. Буга чейин кыргыз тил майрамы деп деле укчу эмеспиз. 23 сентябрь жөн эле катардагы күндөрдөй эле өтүп кетчү. Кудай буйруса, бул нерсе деген тилди баалап атканыбыз, акыркы маалда ушу айтыш күйөрмандары көбөйүп атканы, манас уккандар көбөйүп атканы, комуз уккандар көбөйүп атканы, кыргыздын салкын, наркын билип атканы, бул келечеги кең деген сөз да кыргызга Кудай буйруса. Анан бизден эле эмес, келечек муундан дагы ушу тилге, дилге күйгөн уул кыздар чыкса, келечектүү баарын кыргызча которгон, ал тургай коңшуларыбызды Орто Азияны кыргызча сүйлөткөн эл мамлекет болобуз деген ойдобуз. Амин. Күдөр үзбөйлү, үмүтүбүз бар айтор. Кene кыргыз тилин дагы кызыгуу менен үйрөнгөндөр бар, чет өлкөлүктөр келип ушул жерде кыргыз деген улуу эл экен, кыргыздын манасы бар экен, кыргыздын ушунчалык бир кайталангыс бир төгү ырдаган, алдын ала көрүп ырдаган, сезип ырдаган төкмөлүк өнөрү бар экен деп изилдегендер да бар экен. Кыргыз тилин үйрөнүп алып, ушу ташка тамга баскандай илгери бир ташка жазылган турбайбы кыргыздын тили дешип изилдегендер да бар экен да. Кыргыз тилин 23 сентябрда гана даңазалабастан күнүгө даңазалаганга милдеттүүбүз, ар бир кыргыздын милдети го. Союздун маалында бизде мектепте окуп жүргөндө ар бир 3-чү күндү день русского языка деп ошол күнү орусча сүйлөгөнгө аракет кылышчу да. Саясат болгондо ушундай кыргызча. Ар жуманын 3-чү күнү ушундай болчу да. Анан бизде деле ошону мисалы 23 сентябрда гана даңазалабастан күнүгө даңазалаганга. Жумасына бир жолу бизде деле ошондой, бүгүн бөлөк тилди аралаштырбай сүйлөйбүз. Жалаң кыргызча аралаштырып сүйлөсө мындай болуп тутту дегендей. Ошондой кылсак сонун болот. Жок, абдан жакшы экен, мектептерде киргизип койсо болот, эмне үчүн болбосун, ооба. Ой, азыр орус эмес кыргыз мектепке да киргизиш керек болуп калды. Мындай күйө турчу ушул нерсеге муктаж болуп атабыз да. Күйө турчу көрүнүш. Орус мектептерде мен баламды мектепке берет элем дегендер кезек күтүп турат экен дагы, кыргыз мектептерде кезеги жок эле, мындай кызыккандар аз деген сыяктуу да. Арабайсың. Борбор калабыз да көрүнүштө абдан да. Эми гана эмесе, ырга өтөбүз, ырдайбыз. Тилибиздин байлыгын көрсөткөн дагы биздин ушул чыгармачылыгыбыз, азыр кайсыларды аткарып бересиз? Эми бүгүн Ала тоом деген бир жакшы чыгарманы аткарып берейин. Көптөн бери эфирлерге да чыга элек бул ыр.
адамдын катарына коштуң сүрөп артемис салмагыңа мен чыдарым адамдын катарына коштуң сүрөп артемис салмагыңа мен чыдарым айланып көрүп келдим канча жерди кыдырып көрүп келдим дала элди көрсөм да кең дүйнөнүн бурчтарына алатон тапканым жок сага теңдей көрсөм да кең дүйнөнүн бурчтарына тапканым жок сага теңдей алатон ысмың сүйкүм кагылайын атыңды жүрөгүмө тагынайын айрыкча көзгө сүйкүм көрүнөсүң алатон караныңдан кагылайын айрыкча көзгө сүйкүм көрүнөсүң алатон караныңдан кагылайын Апарова эжекебиз мекен деп согуп турган ар бир жүрөктү азыр титиреттиңиз окшойт. Бар болуңуз. жакшы. Ала тоо демекчи, мен тоолордо төрөлгөм, мен тоолордо көгөргөм, ат үстүндө эмизип апам бешик өңөргөн деп акын Турар Кожомбердиевдин ырсаптарында бар. Негизинен кыргыздын улуулугу ошол салтындагы, адасында, наркында болот, тилинде керек болсо жана башта айткандай апам бешик өңөргөн демекчи, бешикке баланы салганда дагы ырымдап салганында, анан бешик ырында. Ошол баланын тили бешик ырдан башталат деп коет. Бешик ырын угуп, анан өзүнө сиңирген эмеспи? Сөзүңүзгө аралды кечириңиз. Ар бир улуттун айымы, эне боло турган айымы көз жарып аткан маалда өзүнүн тилинде апалайт экен да. Орус тилинде апалайт экен, кыргыз тилинде только өзүнүн тилинде апалайт экен да. Ушундан билсек болот да ким экенинчи. Тилге каршы бизде да көп мама деп калды. Ошон үчүн апа дегенге өтө эле ардактуу угармандар, өзүбүздү кадырлап сыйлабасак, өзүбүздүн тилибизди сыйлай албасак, бизди эч ким сыйлай албайт. Баягы өз агасына калай албаган бирөөнүн тагасын сагалайт дегендей болбойлу. Анан сөз түрдө илим менен билимге дагы көпүрөөк тил болот экен. Жакшы. Эми Аске өзүңүздүн бир көнөрбөс мурас өнөрдү, улуу өнөрдү туу тутуп жүргөн жаш мыкты жигиттердин бири Асылбек Маратов бүгүн бизде конокто. Эми тил жөнүндө тил эфир болуп аткандан кийин чындап тил жөнүндө сүйлөнгөнү жакшы. Бизге кыргыз тилибиздин деңгээли кандай экенин бир эле көчөгө чыксак билинип калат. Кыргызстанда көрнөк жарнакты карайбыз, ар жак бери жакты карасак эле кыргыз тилинин деңгээли билинип калат. Өзбекче, тажикче коюп алгандарыбыз бар. Ал тургай ушул эле Алматыга казак бордошторго барганда албетте ичиң күйөт. Алардын жалаң казакча Бөгөнбай көчөсү, Кабанбай көчөсү деп казактын бир баатырларынын аттарын коюп алган, казактын көчө шаарын кыдырып баратып эле тарыхы менен таанышып алсаң болот. Биздики бүт аралашып кеткен, Кудай буйрса, ушу орусча 4 районубуз көп көчөлөрүбүз баш болуп кыргызчалансын деп баракелде. Баракелде. Келиңиздер, эми Коргол Досуев деген атабыз болгон, өлүм өмүр боюнча, жашоо ажал боюнча өр дүйнө деген чыгармасы бар экен, ошону аткарып берейин. Жалгыз күндүң аламгы шам жараткан эмеспи, түн караңгың ай жарык таң жараткан эмеспи, айландырып денеңе кан жараткан
жараткан эмеспи, ашык эмес, кем эмес, ар бириңе бир-бирден жан жараткан эмеспиң. Акыл берип пендеге баш жараткан эмеспи, аял менен эркекти маш жараткан эмеспи, ажал менен өмүрдү кас жараткан эмеспи, адамзаттын өмүрүн аз жараткан эмеспиң. Өмүр деген шекерсиң, өтүп бир күн кетерсиң, өмүрүң бардан ойноп кал, өлгөндөн кийин бекерсиң, ажал чиркин аларда айтып келбейт экенсиң, келериңди билдирип, керней менен сурнайды тартып келбейт экенсиң, калган көңүл чыккан жан кайтып эле келбейт экенсиң. Манастың алғансың, Канекейди чалғансың, качырганын куткарбай, кармап чалма салгансың, канчанын барын көтөргөн, кара жер өзүң балбансың, опасы жок адамга, ушун дүйнө жалгансың. Ар бир түрлүү жан өткөн, ар бир түрлүү хан өткөн, алда Кудай боздотуп, атадан мурун бал өткөн, тактысынан куланып, так Сулайманда өткөн, ажалга айла таба албай, аким тапкар өткөн, Кербаланын чөлүндө мойнунан туура кесилип, шейит болуп эзилип, Асан Үсөн бал өткөн. Эчен түрлүү муз өткөн, энеден мурун кыз өткөн, жалаң кабат кепинчен, жан башыңдан сыз өткөн, созуласың өлгөндө, сол коесуң көмгөндө, аргасыздан көнөсүң, ажал башка келгенде, этеги жок, жеңи жок, эндей көйлөк кийерсиң, эшиги жок, төрү жок, эл үйгө кирерсиң, тамак таппай жатарсың, таштан эле жаман катарсың. Агылып бир күн кетерсиң, акыры түпкө жетерсиң, алышканга алдырбас, ажал күчтүү экенсиң, жаралгандан өлбөгөн, жаның мынча бекемсиң, алпарып алып көрүңгө, беш келе салар бекенсиң, жегейиш келе салар бекенсиң. Асылбек Маратовдун бул терме дүнүйө. Эми негизинен кыргыз тилинин сакталып калышына тил болуп, акындардын, романдын ырчуулунан баштаган манасчылар, төкмө акындар ооз-эки чыгармачылыктагы кыргызда сөзсүз түрдө тилин сактап келди. Ооздон оозго, сөздөн сөзгө өзү отуруп ушундай ыр калды, санат калды, тил калды дегендей. Тилибиз унутулбайт, сиздерде болгон акындар барында, сиздерде болгон тарбиячылар барында, бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Биздин эфирибиздин жүрүшү көп коноктор менен камтылган, себептен дагы конокторубуз күтүп атат. Ошол себептен бүгүн тил майрамынын урматына көп элдин көбүрөөк оюн алып алалы деген ой бар болуңуздар. Сиздерден анда каалоо тилектер болсун. Жакшы болот. Бүгүн жалпы ушу мен кыргызмын деп жүрөгүндө, канында кыргыздын каны кайнаган ар бир кыргызды бүгүнкү тил майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Дүйнөдө тынччылык болсун, деги эле дүйнө жүзү боюнча тынччылык болсун. Бар бололу, кыргыз өсөлү, өнөлү. Кыргызстандагы деле эмес, кыйырдагы жүргөн кыргыздарга да ден соолук, аманчылык, токчулук, молчулук каалап кетем. Бар болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик болсун. Бар болуңуздар, Канбакай бабабыз айткандай, бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп, өлүп бөлүп жеп кетет дегендей, кыргыз бөлүнбөйлү. Азыр карасак, бирөө орусчул, бирөө кытайчыл, бирөө батышчыл, бирөө чыгышчыл. Ар ким эле ар жака барып, ар кимдин тили менен пайдаланып атабыз, ар кимдин тилине таасирленип, үйрөнүп алып, ал тургай кыргыз ушундай эл болот экенбиз, бирөөгө кошомат кылсак да тилин үйрөнүп алып, ошол тилде кошомат кылганды үйрөнүп алып турбуз. Кудай буйруса кыргыз тилибиздин майрамыбыз кут болсун, кыргыз тилибиз өнүгүп өссүн, кыргыз тилибиз жашасын.
ооматтуу кыргыз тилибиз өткөндө оондон жаңырганда кандай сыймык болду, Кудай буйрса кыргыз тилибиз дүйнөнө ааламды баскан тилдерден болсун. Анткени кыргыз тили байыркы тил, улуу тил. 33 жыл деп атабыз. Буга деген 33 миң жыл болгон тил десек болот. Сиздерге рахмат, бар болуңуздар. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Бар болуңуздар, ушул тилибизди өнүктүрүүгө дагы да салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуңда, тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бер. Ардактуу угармандар, тилибиз жоголбосун. Марал радиосунда майрамдык эфирибиз улана бермекчи. Ооба. Биз менен болуңуз. болуңуз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Азыр